Yakında bir sabak başlayız. Öte unikaldı sabak. Unikaldı sabak. Ben az sizlere görsen olacaksın ayıp vereyim. Sabakın adı tamır da koyuyor da. Tamır. Biz bu yaşadığı mına bağır üstten bir nesiden yaralanasın ya. Uruktan yaralanasın da mına bu baktar bile janga, panga, savi, mavi, madde urukta. Ama o şu uruktu yerge gömüyoruz. Toprak mühendisliğini nemeteriz he. Bunday yapıyoruz. Anan uruk ne olur? Uruk öngönde karap durma, sırası üstüne gitmeyik. Aldına getet. Turağı aldına getet, ayağay getet, aldına anan ayağay tamır alı olgandan keyin andan keyin anan üstüne kara ösüp başlaydı. Düşünürsünüz mü? Emi biz sırasıyla bayağı gömülgönden sırasıyla üstüne gitkiyiz keledi. Düşünürsünüz mü? Köpçülük adam sırasıyla bir bayılık etkisiyle, sırasıyla bir iyilik etkisiyle ne oturun, kulak kalat. Turağı köp adam bayağı tamır albagandık nesenen kulak battın görsetçi. Tamır albagandık nesenen. Özgöçe o jaşlar. Hazır bayağı kıynalıp жүрсөңөр, toyаттыралап жүрсөңөр, narjak berjak bolsa, oşonun bar sizlerдің tamırыңар tereң кетип атат. Түшүндүңүздөрбү? Tamırыңардын tereң кетип атканы. Mu apalar деле тамырыңыздарды tereң кетип атканы. Анан тамырды өстүрүп алгандан кийин, анан адам өйдө өсүп баштайт. Түшүндүңүздөрбү? Бул табигый нерсе. Эми биз ошол тамырды чиритебиз. Чиритебиз да. Misal apalarına 5 balası var, 10 balası var, apalar var, 3 balası, 4 balası var, apalar var. Ana sizler bayağı göçötte oturursunuz da. Göçötte oturursanlar ne kılış gerek? Anı göçöttü vitamin veriş gerek, su veriş gerek, ösü olgança. Ösü olgandan bollar özüle getiriyor sizlerden suru asar bileçi, bu tabii nerse. Emi oşol vakta özgöçü apalar bunlar paygambarlardı, manasat ağızdı, bağırdı. Ulu adamlardı, sizleri tarbiyalamasınlar. Bul erkek kişinin ayalıyla tarbiyalaydı. Erkekti erkek giyin, çoğunluğunda tarbiyalaydı. Başında ayal tarbiyalaydı. Anan oşol tamırdı. Kayrılı özüngөр kurup ketsinler görseç. Geyigen adamına. Geyi versen, жашоого нааразы болуп берсең, келиниңе таарынып берсең, балаңа таарынып берсең, болбогон бир кыргыз айткандай баягы бок сактап коет да. Бок сакка таарынып берсе, характерин көрсөтө берсе, характерин. Ошонун баары адам баягы тамырды чирте берет. Анан жылдар өтөт, айлар өтөт. Анан караса баласы деп тияктан жок, деп бияктан жок. Же ишкерлик кыла албайт, же бир жакшы иштерди кыла албайт. Düşünürsünüz anan al жерден дагы оготу берет анан кайра минуска киргизебиз. Адам гейиген адамды Кудай таалам жаман көрөт экен. Düşünürsünüz? Гейиген адамды, арызчыл адамды, докчул адамды, адамдын негативин аңдып турган адамды мен мисалы красавицалар менен таанышсам, анан сразу эле баягы негативин аңдып турсам, кандай болуп экен деп сөзүн аңдый берсем, ар бир башканы сүйлөгөнүн аңдый берсем, бул да адамдын баягы тамырын чиртеткен көрсө. Түшүндүңүздөрбү? Тамырды ошентип чирте берет, анан не болот? Анан баягы камгак болуп, тамыры чиргенден кийин не болот? Шамалга учуп жүрө берет ар кайсы жердечи. Тиякка учат, биякка учат, анан баягы адам ордун таппай калат экенбиз. Бул жашоодон өзүбүздүн ориентацияны жоготуп өткөнбүз бул жашоодогу. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн мына мен деген мисалга дүйнөгө атак чыккан кишилер, бардык аалымдар, дин тараткан кишилер, илим тараткан кишилер, Менделеев, бүт пайгамбарыбыз, манас атабыз, бүт баары баш болуп не болгон? Башында кой багышкан, кой багышкан, эгин эгишкен көпчүлүк пайгамбарлар. Ошолор көрсө баягы кыйналыштан өтүшкөн. Көрсө ошолор баягы тамыр алып аткан мезгил экен, түшүндүңүздөрбү? Тамыр алып атканда адам ошол кыйналып аткан белгиси бул адам тамыры терең кетип атат деген мезгили. Тамыры жок адамга не болот? Бир байлык сайлык или бир бийлик келип калса не болот? Ал баягы көрүп атасыңар, бат эле бир нерсеге жеткен адам сразу эле эмесинен түшүп атат. Ошон үчүн
Ошон үчүн могу бизде машыгып аткандар ооруп атканы, ооруганы, кыйналганы баягы адамдын тамыры тазаланып аткан белгиси. Түшүндүңүзбү? Мисалы бул мусулманчылыкта да айтылат. Сен аябай кыйналып алсаң дейт, Алла Таала сени сынап дейт. Сен тазалап деген түшүнүктөр бар, турабы? Сен ооруп атсаң де бир кыйналып жүрсөң жашоодо де, ден соолугуңан кыйналып атсаң дейт. Сен Алла Таала баягы ошол сенин тамырыңды өстүрүп, тамырыңды жаңылып аткан белгиси экен. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн бул тамыр деген өтө жакында терең сабак. Ошол боюнча мен сабак өтөбүз. Ошол жактан көрсөңөр болот. Тамырды эмнелер чиртет, тамырды эмнелер өстүрөт. Өзгөчө баягы мен ушул нерсени көп көрдүм. Баягы кыргыз эл акылман эл болгондо эме деп айтат да.